Салам достор. Мен сиздерге бүгүн ушундай оробонун рецептин калтырып кетем. Биз биринчи камырын жасап, тыныктырып коюп коюшубуз керек. Бизге 200 мл суу, 2 чай кашык туз жана 400 грамм un. Эгерде бизге дагы суу жетпей калса, анда кошсоңуздар болот. Анткени ундар ар түрлүү болушу мүмкүн. Кээ бирине көбүрөөк суу кетет, а кээ бирине азыраак суу. Биз камырды өтө жумшак эмес, өтө катуу эмес кылып жууруп алабыз. Камырды аябай көпкө жуурушубуз керек. Бизге 300 грамм уйдун эти, 1 сабиз, 4 пияз жана 4 штук картошка керек болот. Аларды сиздер көрүп тургандай кылып майдалап туурап алабыз бардыгын. Мына ушинтип бардыгын туурап алабыз бирдей кылып. Ага туз кошобуз. Май жана өзүңүздөр каалагандай кылып, каалаган специяңыздарды кошсоңуздар болот. Мына эми биз ушинтип камырды жука кылып жайып баштайбыз. Камырды жайып алып, ага майды шылап чыгабыз. Мына ушинтип ороп алып, оромону манты казанда 40-45 мүнөттө бышырабыз. Ушул эле оромону биз духовкада да бышырсак болот. Духовкада 180 градуста 30 мүнөт бышырабыз. Мына достор, ушинтип биздин да оромобуз даяр болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай сонун бышты. Даамы да аябай сонун. Эгерде менин рецептим силерге жаккан болсо, анда комментарий күтүп калам.
Менин каналыма жазылганды унутпаңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.